Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу брифингди баштайбыз. Бул боюнча сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович жана реабилитациялоо, ошондой эле дарылоонун 4 протоколу тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы пульмонологу Сооронбаев Талант Маратбекович маалымат беришет. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? 7 сентябрга карата ошо Кыргызстандагы COVID-19 боюнча статистикалык маалыматка токтоло кетейин. Айыккандар боюнча акыркы сутка ичинде республика боюнча лаборатордук жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган илдеттен сакайып үйлөрүнө чыгарылган жарандардын саны 134 болду. Анын ичинде Бишкек шаарынан 93 бейтап үйүнө чыгарылды. Ош шаарынан 14, Чүй областында 2, Ош областында 5, Талас областында чыгарылгандар жок. Ысык-Көл областында 1 жараныбыз чыгып кетти. Жалал-Абад областынан 14, Баткен областынан 5 жараныбыз айыгып, аман эсен үйүнө чыгып кетти. Ошентип жалпы айыккандардын саны 39.960 бейтапты түзүп отурат. Бул болсо ушу жалпы ооругандардын санынан 89,9%-ын бүгүнкү күнү түзүп атат. Жаңы катталган учурлар боюнча айта кетсек, ушу 7 сентябрга карата жалпы республика боюнча сутка ичинде ушу лаборатордук жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган илдеттин 55 жаңы учуру катталып жатат. Анын ичинде Бишкек шаарында 12 жаңы учур катталды, Ош шаарында 1, Чүй областында 2, Ош областында 5, Талас областында 2, Ысык-Көл областында 9 учур, Жалал-Абад областында 11, Баткен областында 13, Нарын областында жаңы учурлар катталган жок. Ошентип жалпы катталган учурлардын саны 44.458 учур болду бүгүнкү күндө. Анын ичинде лаборатордук тастыкталганы 18.933, клиника эпидемиологиялык тастыкталган учурлар 25.525 болуп атат. Бүгүнкү өткөн суткадагы ошо 55 жаңы учурдун 19 учуру деген ушул лабораториялык тастыкталган учурлар. То есть ПЦР положительный болуп, ошол жерден тастыкталып отурат. Калган 36 болсо бул клиника эпидемиологиялык тастыкталган учурлар. Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал дагы эле курчуп турат деп айтсак туура болор. Анткени республика боюнча стационардык дарылоодо дарыланып аткан жалпы 601 бейтабыбыз бар. Амбулатордук дарыланууда 3004 бейтап бар болуп жатат. Республиканын стационарларында ушу Бишкек шаарында 124 бейтап бар, Ош шаарында 17, Чүй областында 46, Ош областында 90, Талас областында 20, Нарын областында 18, Ысык-Көл областында 91 бейтап бар, Жалал-Абад областында 91, Баткен областында 102 бейтап бүгүнкү күндө ошо стационардык биздин бейтапканаларда дарыланып жатат. Мындан тышкары ошо амбулатордук үй шартында дарыланып жаткандардын ичинен Бишкек шаарында 1791 бейтабыбыз бар, Ош шаарында 313, Чүй областында 425, Ош областында 199, Талас областында бүгүнкү күндө 5 бейтап амбулатордук дарыланууда, Нарын областында 41, Ысык-Көл областында 172, Жалал-Абад областында 58, жана Баткен областында бүгүнкү күнгө лабораториялык дарылануудагы жаткан бейтаптар бүгүнкү күнү жок. Өткөн сутка ичинде республика боюнча COVID-19 илдетинен каза болгон учурлар катталган жок. Ошол эле учурда бир сутканын ичинде ушу 5 медицина кызматкерлери дагы ушул COVID-19 илдетин жугузуп алгандыгын мына статистикада берилип жатат. Жаңы ушу 5 учуру катталып турат. Мына статистикага таяна келсек деген ушул дагы эле абал курч боюнча туруп атат. Дагы эле чебердеп, дагы эле бул ордун алдын алуу шарттарын карашыбыз керек. Бүгүнкү күндө дагы бир жолу эсиңиздерге салалы, ушу дүйнө жүзү боюнча дүйнө башка мамлекеттерде дагы ушул COVID-19 менен күрөшүүдөгү
алдын ала иш чаралардын эң керектүүсү жана эң маанилүүсү болуп дагы эле маска бет кап режимдери эсептелинип атат. Ошол эле учурда жагы обочолонуп социалдык дистанцияны кармашыбыз керек. Ошол эле учурда мына антисептик жана жеке гигиеналык шарттарды таза карманып, ошол өзүдүк жана коомдук гигиена шарттарын кармашыбыз керек. Ошол бул бирден бир жөнөкөй жана эң керектүү ыкмалар экенин дагы сиздерге эсиңиздерге салып кетели. Мына саламаттык сактоо министрлиги болсо дагы эле ишин деген улантып, ушу эпидемияга каршы иштердин көлөмүн ошо курчутуп күчөтүп бүгүнкү күндө чоң иш алып барып атабыз. Мына COVID-19 регистрация боло баштагандан бери, учетко түшө баштагандан бери ушу өзгөчө бир көңүлдүү деген ушу медицина кызматкерлерин кайра окутуп, жаңы маалыматтандырып, ушул COVID-19дон алдын алуу жолдору, жанакындай диагностика, тастыктоолор жана ошол дарылоо маселесин көтөрүп, ушуларды өз убагында окутуп алалы деген бир иштер алып барылып атат. Бүгүнкү күндө деген ушул жумуштар аткарылып келген учуру мына бир аз маалыматка токтоло кетели. Ушу атайын деген ушу башталганда эле деген дистанциондук курстар ачылган. Бул атайы бизде кайра даярдоо медициналык институт бар, ошонун базасында деген ушул дистанциондук курстар бар болчу. Дистанттык курстар, мына ошол курстардан окуткандарды мына токтоло кетсек, врачтарды, дарыгерлерди, орто билимдүү медицина кызматкерлерин жана медицина колледждеринде иштеп аткан биздин коллегаларды ушу 7290-ун ушул курстардан өткөзгөнгө жетишип атабыз. Бул болсо ошо алгачкы медико санитардык жардам көрсөтүү маселелери боюнча мына ушул биздин ГСВларда, ЦСМдерде иштеп аткан биздин дарыгерлерди мына ахват кылып, ушу бүт область, шаарлар боюнча деген мына миңдеген кишилерди ушул коллегаларды окутканга жетиштик. Мындан тышкары стационардык кызматтардагы биздин медицина кызматкерлерибиз бар. Бул 2 жана 3 уровеньдегилер. Булардын 4148 дарыгер жана орто билимдүү биздин адистерди жалпы жанагы биздин кичи медициналык персоналдарды кошкондо мына 4148 мынакей биздин адистер окуган. Бишкек шаарынан алсак 1627, Чүй областынан 557, Ысык көлдөн 345, Талас областынан 133, Нарындан 230, Жалал Абадтан 240, Баткенде 212 жана Ош областынан 804 адис ушул курстардан өтүп жатат. Мындан тышкары ушул лабораторияларда иштеген биздин адистерди окутууда 326 ушул лаборатория менен алектенген адистерди мына даярдаганга жетишип калдык. ПЦР жүргүзүү боюнча 88-ин окуттук. Экспресс тесттерди жүргүзүү боюнча дагы 174 мына адисибиз окуган. Жана ошо лабораторияга ошо даяр турган преаналитика деп коет, ошого жараша дагы 64 кызматкерибиз ушу даярданды. Мындан тышкары ушул жумуштун көлөмү көбөйгөн учур болду. Биз дагы ошол медакадемияны жана башка ошо окуу жайлар, медицина окуу жайларын жаңы бүтүргөн ординаторлорубуз бар эле. Буларды дагы баягы ишке тартып, ошонун даярдыктарын да көргөнбүз. Мынакей бүгүнкү күнү 543 ординаторду дагы ошо кайра окутуп, ушу дистанциондук курстан өткөздүк. Бул деген ошол 367-си жанакындай алгачкы медициналык санитардык жардам көрсөтүү мекемелерине жөнөтүлгөндөрдүн ичинен 176 ординаторду болсо ошо биздин стационарларда жана бейтапканаларда иштеген биздин адистер болду. Ошентип ушул дистанттык курстардан 12307 мына биздин адистер ушул окуулардан өтүп атат. Мындан тышкары кайра ушул жер-жерине барып окутуп келүү дагы маселеси колго алынган. Анткени мына бизде атайын даярдалган
ошол тренерлер бар, атай окутуучу, атай методисттер бар. Ошолордун баары ошол жерлерине барып, область, шаардын баарынан барып, чыгып окутуп келгендерден карап көрсөк деген, мына бүгүнкү күнү ошол жана биздин дарыгерлер борборлорунда иштеген, ошол жерде ФАПтарда иштеген, ошол жерде биздин территориалдык ооруканаларда иштеп жаткандардан мына 1407 дарыгерди даярдоодон өтүп, орто билимдүү медицина кызматкерлеринин 1595 окутулуп атат. Жана кенже медициналык персоналдардан 39, 62 ординатор жанакындай атайын очный курстарда окуп жатат. Башка да кызматкерлер ошол жерде окууга катышкандары 116. Жалпысын ошол алгачкы медициналык санитардык жардам көрсөтүү уюмдарынан алганда 3219 мына биздин адистер ушул атайын окутуудан өттү. Мындан тышкары стационардык кызматтарда ал жерден дагы 1631 дарыгер, орто билимдүү медицина кызматкерлери 2164, жана кенже медициналык персоналдан 484, жана 8 ординатор. Жалпысынан деген 4287 ушу биздин медициналык адистер стационарга тартылган. Булардын баары дагы ошол атайын уюштурулган окуу процессине катышып, бүгүнкү күнү деген ушул окутуудан өтүп, даярдыктан өтүп калды. Жалпы жонунан ушул айтып келе турган болсок, ушу 5 февралдан тартып, мына 4 сентябрь 20-жыл ошол күнгө карата 19813 биздин медициналык кызматкерлер атайын ошол окуулардан өтүп, мына бүгүнкү күнү даярдыкта туруп аткан учурлары, бүгүнкү күндө дагы эле ушул окутуу процесстер жүрүп атат. Анткени деген ушул дарылоо процессин окутуу боюнча мындан тышкары алдын ала иш чара жүргүзө турган, азыркы дагы актуалдуу болуп туруп атканына бүгүнкү күнү Талант Маратбекович да айтып кетет, реабилитация маселелери дагы кеңири көтөрүлүп аткан кези, ошол кезге дагы даярдыктарды көрүп, биздин медициналык адистерибиздин баарын ушул атайын окутуулардан жүргүзүп алышыбыз керек. Мына ушул 19813-түн 5438 биздин медициналык адистер бул Бишкек шаарынан, 1867-си Чүй областынан мынакей даярдалып окутулуп атат. Ысык Көл областынан 2110 медициналык кызматкерлер даярдыктардан өткөзүлдү. Талас областынан 1967-си бүгүнкү күнү даярдыктан өттү. Нарын областынан 1643, Жалал Абад областынан 2692 медициналык кызматкер, Баткен областынан 1403, жана Ош областынан 2693 биздин медициналык кызматкерлер атайын окутуп, даярдоодон өткөзүлүп, ушу COVID-19 илдетине каршы иштей турган биздин мына адистерибиздин баары даярдыктан өтүп, бүгүнкү күнү ушул иш алып барып, жана мындан тышкары дагы улантып аткан учурубуз. Уважаемые соотечественники, статистические данные на 7 сентября текущего года. 134 пациента за прошедшие сутки были выписаны из стационаров и с выздоровления вернулись домой. Из них в Бишкеке 93 пациента выписано, в городе Ош 14, в Чуйской области 2, в Ошской области 5, в Нарынской области и в Таласской области не выписывались. В Высокойской области 1 пациент выписан, в Джалабадской области 14, в Баткенской области 5. Таким образом, число выздоровевших за весь период составило 39 960 пациентов, которые составили 89,9% от общего количества зарегистрированных случаев. Касательно новых случаев, на 7 сентября текущего года по республике было выявлено 55 новых случаев. Из них в Бишкеке 12, в городе Ош 1 случай, в Чуйской области 2, в Ошской области 5, в Таласской области 2, в Нарынской области не было новых случаев, в Высокойской области 9,
в Джалабадской области 11, в Баткенской области 13 новых случаев. Таким образом, за весь период зарегистрировано 44 458 случаев, из них 18 933 случаев это лабораторно подтвержденные, то есть ПЦР положительные случаи. 25 525 это клиника эпидемиологически подтвержденные случаи, то есть пневмонии. Из тех 55 новых выявленных случаев за сутки 19 случаев это лабораторно подтвержденные случаи с ПЦР положительным результатом. 36 случаев клиника эпидемиологически подтвержденные случаи. Находится на лечении в стационарах 601 пациент на сегодня. На амбулаторном лечении находится 3004 пациента. То есть в стационарах Бишкека 124, в городе Ош 17, в Чуйской области 46, в Ошской области 90, в Таласской области 22, в Нарынской области 18, в Високойской области 91, в Джалабадской области 91, в Баткенской области 102 пациента. Амбулаторное лечение, то есть в домашних условиях лечение получает 1791 пациент в городе Бишкек, в городе Ош 313 амбулаторных больных, в Чуйской области 425, в Ошской области 199, в Таласской области 5, в Нарынской области 41, в Високойской области 172, в Джалабадской области 58 пациентов, которые получают амбулаторное лечение. В Баткенской области на амбулаторном лечении на сегодня никого нет. За последние сутки не зарегистрировано летальных случаев от COVID-19. Это статистические данные, которые свидетельствуют о том, что все-таки эпидемиологическая ситуация остается достаточно напряженной. Очень много людей еще продолжают получать лечение, находятся в стационарах. И те требования, которые предлагаем, рекомендует Министерство здравоохранения, они остаются актуальными. Очень много стран, которые были поражены этой пандемией COVID-19, на сегодня выражают, вернее, выдают информацию, что все-таки масочный режим, социальное дистанцирование, соблюдение режима личной и общественной гигиены остаются самыми необходимыми теми мероприятиями, которые существенно влияют на снижение возможностей, на снижение рисков заражения COVID-19. Поэтому в нашей республике Министерством здравоохранения не снижается тот объем противоэпидемических, профилактических мероприятий для того, чтобы предотвратить новые случаи. Вот в этом ракурсе сегодня я хотел бы остановиться на одном из важных моментов касательно организационных мероприятий. С самого первого дня, когда все заговорили о COVID-19, Министерством здравоохранения были предприняты все меры по организации обучающего процесса для наших медицинских работников, потому что инфекция была новая, очень много было информации, и нужно было внедрять у себя и подходы, и тактики лечения, профилактики, диагностики этого заболевания. Были организованы дистанционные курсы на базе нашего Кыргызского государственного медицинского института подготовки и переподготовки кадров. Здесь некоторые цифры. Вот специалисты первичной медико-санитарной помощи, то есть это врачи, наши средние медицинские работники, младший медперсонал, сотрудники медицинских колледжей, которые работают на уровне центров семейной медицины, на ФАПах они, и для них организованы вот эти курсы. Обучено было 7290 специалистов первичной медико-санитарной помощи, это по всем городам и областям. Кроме того, на обучение привлекались и специалисты стационарных служб, вторичный, третичный уровень. Обучено 4148 специалистов по всем районам и областям.
Специалисты лабораторной службы по освоению методов ПЦР-исследования, экспресс-тестирования при аналитике обучено 326 наших специалистов. Кроме того, как вы знаете, когда возрастают объемы медицинской помощи, возрастают потребности, мы привлекаем сюда и ординаторов тоже. На сегодня для работы в первичной медико-санитарной помощи были направлены и обучено 367 ординаторов, направлены в стационар 176 и прошли обучение. Всего 543 ординатора, то есть выпускники медицинских факультетов, прошли обучение именно на дистанционных курсах. Кроме того, таким образом, на дистанционных курсах было обучено 12 307 специалистов со всех городов и областей. Также были организованы обучение специалистов с выездом на места. Обучено 3219 наших врачей, которые работали на первичной медико-санитарной помощи. Это на уровне ЦСМов, ГСВ и ФАПов, территориальных больниц. Вот. Кроме того, обучено 4287 специалистов стационарных служб, вторичный, третичный уровень. Они прошли специализированное обучение, повышение квалификации, вот, и были подготовлены и направлены для этого профессорско-преподавательский состав института, привлекались опытные практики. Таким образом, за период с 5 февраля до 4 сентября 2020 года мы смогли организовать и провести обучение 19 813 наших специалистов, из которых в Бишкеке обучено 5438, в Чуйской области 1867, в Иссыкульской области обучено 2110 специалистов, в Таласской области 1967, на Рыне 1643, в Джалабадской области 2692, в Баткенской области 1403 и в Волжской области 2693 человека. Таким образом, была проведена вот такая большая организационно-методическая работа для того, чтобы наши медицинские работники адекватно и профессионально квалифицированно оказывали медицинскую помощь на случай выявления от COVID-19. Работа в этом направлении продолжается, потому что на сегодня актуальны вопросы и диагностики, и лечения, профилактики, а также на повестку дня выходят и вопросы реабилитации и постреабилитационного введения. Поэтому обучение продолжается, вот, и наши специалисты имеют возможность получить дополнительные знания, клинические руководства разрабатываются. Но об этом Талант Маратбекович, наверное, более подробно сейчас продолжит. Спасибо. Талант Маратбекович, да, реабилитация ошондой эле 4 протокол тууралуу сизден маалымат алсак. Рахмат, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? COVID-19 коронавирус инфекциясын дарылоо, ооруларды калыбына келтирүү биздин саламаттык сактоо министрлигинин мындай өзгөчө көңүлүндө, анан тынымсыз иштер жүрүп жатат да. Анан ошол боюнча кандай жаңылыктар бар, токтолуп кетелик дедик эле. Биринчиден, жакшы жаңылык 4-чү дарылоо протоколу иштетилип чыгып, саламаттык сактоо министрлигинин алдында бекитилди. Бул 4-чү протоколго эң жакшы деген мындай сапаттуу жардам бере турган эл аралык тажрыйбанын негизинде, алдыңкы илимий жумуштардын жыйынтыгынын негизинде мындай жакшы дарылоо ыкмалар киргизилди да. Андан дагы айтып кете турган нерсе, ушул жаңы протоколдун, 4-чү протоколдун өзгөчөлүгү ичинде мындай көп тармактуу кеңешмелер бар. Дарылоо ыкмалар
бардыгы каптылганда, мисалы алсак, ошол больницада жаткан ооруларды кандай дарылаш керек, үйдүн шартында болуп аткан жана жеңил, орточо жеңил формасындагы ооруларды кандай дарылаш керек, кошумча оорулар болсо, балдардын ооруп калганы болсо, анан дагы ошол азыр сөз болуп аткандай эле ошол реабилитация, калыбына келтирүү боюнча дагы өзүнчө мындай бөлүмдөр бар. Анан ушул эле протокол боюнча, протокол бекитилгенден баштап эле баягы биздин дарыгерлерге мындай эрте жеткирелик ушул маалыматты деген максат менен азыр ошол жанагы кайра билим берүү институтунун негизинде окуу жүргүзүлүп жатат. Азыр бизде Кыргызстанда, бүт Кыргызстандын аймактарында иштеген дарыгерлер ушул маалыматка мындай маалыматты алып, ошону колдонуп башташты. Биз айта алабыз, азыр кандай гана баягы оорулар болбосун, бардыгы ушул коронавирус менен ооруган оорулар азыр ушул 4-чү протоколдун негизинде дарыланып, мындай көзөмөлгө алынып жатышат. Анан учурдан пайдаланып көңүл буралык деген мен ойлойм өтө мындай маанилүү маалымат. Урматтуу биздин мекендештер, өз алдынча коронавирус инфекциясы менен ооруп калган адамдар өз алдынча дарыланганга болбойт. Анткени ушундай тажрыйба Кыргызстанда да, башка мамлекеттерде да бар. Өзү алдынча дарыланганда кандай оор мындай коркунучтуу ушундай өзгөрүүлөр болуп кеткеничи. Ошон үчүн ар бир ооруган адам дарыгердин гана кеңеши менен дарыланыш керек. Ошол дарыгердин айткан гана дарыларын үйдүн шартында болобу, же болбосо госпиталдардын негизинде болобу. Анан азыр деген ушул көп деген дарыларды жанагындай социалдык тармактарда башка протоколдор дагы деле таркатылып, дагы деле башка дарыларды сунуш кылып жатышат. Биз айтайын дегенибиз, анын бардыгы туура эмес. Ал абдан мындай чоң зыян тийгизиши мүмкүн. Ошон үчүн жалаң гана ушул биздин 4-чү протоколдун негизинде бардык адамдар, бардык жарандар дарыланышы керек да. Анан дагы бир көңүл бура турган нерсе, антибиотик деген дарылар, булар вируска каршы колдоно турган дарылар эмес. Коронавирус инфекциясын дарылай турган негизги дары эмес. Ошон үчүн антибиотик дарыларын, гормоналдык дарыларды эч бир адам өз алдынча колдонгонго мүмкүн эмес, коркунучтуу өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Анан экинчи өтө мындай маанилүү маселе бул азыр реабилитация маселеси. Көп деген адамдар коронавирус инфекциясын аягышып, бирок 2-3 айга чейин оорудун белгилери дагы деле сакталып жатат. Ошондой оорулардын саны Кыргызстанда да дүйнө жүзүндө көп. Мисалы алсак, жөтөлгөн адамдар, деми кыстыккан адамдар, тердеген, алсыз болгон адамдар, төшү ооруган адамдар, ушундай баягы белгилер, ушул ооруп аяккан адамдардын жашоо сапатына таасир эте турган белгилер болуп жатат. Ошон үчүн азыр так маалымат реабилитация керек деген. Мындай өз калпына келтирүү аракеттери жасалыш керек. Ошол багытта дагы 4-чү протоколго атайын бөлүм киргизилген. Дүйнө жүзүндө болгон эң жакшы ыкмалардын негизинде жөнөкөй мындай ар бир адам колдоно ала турган, эч кандай каражатты талап кылбаган, үйдүн шартында колдонсо боло турган реабилитация, калыбына келтирүү программа түзүлүп, азыр ошол боюнча дагы окутуулар жүргүзүлүп атат, дарыгерлер окутулуп атат, биздин эмчи айымдар окутулуп атат. Анан мына жакшы маалымат, атайын ошол реабилитация кылуу дарыгердин топтору түзүлүп, эмчи айымдардын топтору түзүлүп, инструкторлор даярдалып, азыр ошол маалымат социалдык тармактарга дагы таркатылды. Атайын ошол кантип жанагы реабилитация программасын жасаш керек, ошондой видео роликтер дагы жасалып таркатылып атат. Ошон үчүн ушул реабилитацияга бардыгыбыз көңүл бурушубуз керек. Реабилитация үйдүн шартында болуш керек. Анан кошумча ошол реабилитация болуп атканда көптөгөн адамдарга кошумча дарылардын кереги жок.
ошол маалыматка көңүл бурсаңыздар, анан ошол реабилитацияны колдонсоңуздар, ошол программаны. Анан дагы бир айтып кетейин деген нерсе, азыр көп элдердин арасында дүрбөлөң болуп атат, ушундай өпкөзү сезгенгенден кийин фиброз болуп калат экен деп, анан ар кандай дарыларды, керексиз бир ар кандай мындай заттарды, тамак ашты ушундай колдонуп жатышат. Бул туура эмес. Көпчүлүк адамдарда, өпкөзү сезгенген адамдарда ошо өпкөсү өз калыбына келет, реабилитация гана кылыш керек, анан эч кандай фиброз болот деген коркунуч болбош керек. Фиброз болсо дагы мындай аз эле адамдарда, кимде мындай өтө оор, эгерде коронавирус инфекциясынын формасы болсо, ошолордо болушу мүмкүн. Ал деле мындай далили жок маалымат бүгүнкү күндө, бул жаңы оору болгондон кийин. Бирок көзөмөлдө болуш керек, дарыгерлер менен кеңешип, ошол эмне керек болсо дарыгерлер менен акылдашып аракет кылыш керек да. Уважаемые кыргызстанцы, Министерство здравоохранения уделяет большое внимание вопросам лечения и реабилитации коронавирусной инфекции COVID-19. Хотел бы остановиться коротко на основных новостях. Первое. Разработана 4-я версия клинического руководства временного по коронавирусной инфекции. Это хорошее руководство, основанное на лучшей практике, мировой практике, на лучшем опыте стран и на таких доказательных исследованиях. Уже начато обучение врачей по 4-й версии клинического руководства. Это руководство доступно, наши врачи пользуются, и все пациенты находятся сейчас под контролем и получают лечение в соответствии с 4-й версией клинического руководства. В этой версии клинического руководства есть все разделы, как лечить в домашних условиях, как лечить рекомендации в стационарных условиях у людей, у кого есть сопутствующие заболевания, у детей. И один из таких важных разделов – это раздел реабилитации. На что хотелось бы обратить внимание, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Все лекарства должны назначаться строго под контролем врача, независимо от того, какое бы ни было течение коронавирусной инфекции. И многие лекарства, в том числе антибиотики, должны приниматься строго по показаниям. Хотел бы остановиться на антибиотиках и на гормональных препаратах, что антибиотики, во-первых, не являются противовирусными препаратами, поэтому антибиотики не являются основными лекарствами, и мы должны резко уменьшить количество назначений антибиотиков, потому что они показаны только в отдельных случаях. Что касается гормональных препаратов, их тоже нельзя назначать всем пациентам, есть строгие показания, и назначения, которые должны делать только врачи. Что касается реабилитации, это очень важный вопрос. Разработана хорошая программа реабилитации для больных, перенесших коронавирусную инфекцию, простая, доступная, малозатратная и именно с упором на выполнение в домашних условиях. Сейчас подготовлены видеоролики, идет процесс внедрения этой программы. Она доступна для каждого пациента. Для того, чтобы пройти реабилитацию, не обязательно ложиться в больницу, ее можно выполнять в домашних условиях. И мы в Министерстве здравоохранения создали команду реабилитологов, инструкторов из числа врачей, медицинских сестер. Информация будет доступна в социальных сетях с телефонами, то есть каждый житель Кыргызстана, кто переболел коронавирусной инфекцией, может получить бесплатную консультацию по телефону, доступны видеоролики по реабилитации. И обязательно всем нужно эту программу реабилитации использовать, и это поможет восстановиться, поможет повысить физическую активность, повысить качество жизни. Хотел бы обратить также внимание на то, что не существует проблемы фиброзов легких после перенесенных пневмоний у больных коронавирусной инфекцией. Это новая болезнь, никаких доказательств нет. Большинство пациентов, кто перенес пневмонию, у них легкие полностью восстановятся без лекарств. Никаких лекарств нет для лечения фиброзов. Поэтому, уважаемые телезрители, радиослушатели, пожалуйста, не нужно прислушиваться к таким ложным сведениям, информации, рекомендациям, а нужно выполнять
Вот простые реабилитационные упражнения, это физическая активность, это дыхательные упражнения, ну и другие простые доступные рекомендации, которые помогут восстановить здоровье. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану, а также о реабилитации и 4-м протоколе лечения. Вас проинформировали заместитель министра здравоохранения Усимбаев Нурболот Төлешевич и главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Сооронбаев Талант Маратбекович. Спасибо за внимание.